Нарын облусуна жетишерлик көңүл бурулбай келгендиги маалым. Акыркы убактарда гана атталган аймакка кичине болсо дагы көңүл бурулуп, кандайдыр бир жылыштар бар. Облус Кытай менен чектешкендигине байланыштуу бул жердеги Торокарт өткөрмө пунктуна келген Кытай товарларынан алынган бажы төлөмдөрү өлкөнүн жана региондун бюджетине чоң колдоо болуп келет. Бирок тилекке каршы дүйнөнү каптаган пандемия бул иштин жүрүшүн дагы солгундатып койгон. Эгерде пандемияга чейин Торокарттан күнүнө 300-400 оор жүк ташуучу унаа өтүп турса, карантин жарыяланып, чек аралар жабылгандан кийин анын саны 100 эсеге төмөндөп кеткен. Бул жагдайды оң жаңына өзгөртүп, товар жүгүртүүнүн көлөмүн жогорулатуу үчүн жеке ишкерлер менен жергиликтүү бийлик органдары бирдиктүү иш алып барууну туура көргөн. Кран менен илип берүү пандемияга байланыштуу аянтча курууга пландаганбыз. Ишкерлер менен дагы жолугуш өткөргөндө ишкерлер ошо техникасын коюп, иш чараларды уюштуруп берсеңерсиздер, тиешелүү жетекчилерди. Алар майынан жардам берели дешти. Бул бирдиктүү иш аракет көп өтпөй өз жемишин бере баштады. Жада калса ага санитардык чектөөлөр дагы тоскоолдук жарата алган жок. Кыргыз-Кытай чек арасына санитардык тоннель орнотулуп, фантузи техникасы менен атайын кран бир чек арадан экинчи чек арага адамдын кийлигишүүсү жок товарды жүктөп берет. Бул Кыргыз-Кытай чек арасындагы жайгашкан Торокарт өткөрмө пункту пандемияга байланыштуу өзүңөр билгендей Кытайдан келген товарлардын саны көлөмү өтө эле кыскарып кеткен. Буга чейин Кытайдан 2-3 оор жүк ташуучу унаа гана товар менен келип турган болсо, азыркы тапта жаңы контейнердик ыкманын жардамы менен күнүнө Кыргыз-Кытай чек арасынан 30га жакын контейнерди товар менен жүктөп келүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Белгилей кетүүчү жагдай, жакында президент Садыр Жапаров Торокарт өткөрмө пунктунда болгон сапарында долбоор менен таанышып чыккан. Ал өз сөзүндө өткөрмө пунктун инфраструктуралык абалы Евразиялык экономикалык биримдигинин бардык талаптарына жооп бериши керек экендигин белгилеп, чек арадан өткөн бардык жүргүнчүлөргө ыңгайлуу шарттар түзүлүшү шарт деп белгилеген. Бул жердеги бажычылар дагы инфраструктуранын жакшырышын айтып, товар ташып келүү жеңилдегендигин билдиришти. Биз өткөрмө пунктун инфраструктурасын жакшыртууга бардык аракеттерди көрүп жатабыз. Айтсак, дезинфекциялоочу туннель курулду. Ал жерден товарлар мурдагыдан тез ылдамдыкта дезинфекциядан өтө алат. Аны менен өткөрмө пункттан өткөрүү сыйымдуулугу жогорулайт. Бирок бардык эле дезинфекциялоочу тоннелге барып такалып калбайт. Айтсак, жогоруда белгиленген фантузи жүк ташуучу атайын техника товар толгон контейнерди бир чек арадан экинчи чек арага оюнчук менен ойногондой эле өткөрүп кое алат. Ал техниканын жардамы менен иш процессин бир канча эсеге ылдамдатууга шарт түзүлгөн. Фантузинин артыкчылыгына мындагы оор жүк ташуучу унаанын айдоочулары дагы жогорку баасын беришет. Ушу Торокартка каттаган водительдердин атынан салам айтабыз. Бүгүнкү күндө иш өзүнүн угунда жакшы жүрүп атат, Кудайым буйрса иншалла. Азыр мына арканын киребешинде турабыз, үстү жакта дагы чоң месталар кеңейип, потоктор көбөйүп атат буйрса. Бул техниканы жергиликтүү кыргыз ишкерлери менен Кытай инвесторлорунун ортосундагы сүйлөшүүлөрдөн кийин чек арага орнотуу мүмкүн болгон. С китайской стороной была достигнута договоренность о том, что они в свою очередь вложатся в машину фантузию, которая стоит $750 000. С нашей стороны, от предпринимателей тоже были даны определенные гарантии. Белгилей кетүүчү жагдай, чек арадагы өткөрмө пунктундагы өзгөрүүлөргө байланыштуу учурда Торокарт аркылуу күнүнө 35-40 товар жүктөлгөн контейнерди алып кирүү мүмкүн болгон. Ал эми акыркы 2 айда аталган чек ара пунктуна Кытайдан 999 товар жүктөлгөн контейнер кирген. Данияр Үсөров, Нурпейис Шакир уулу, Бишкек 24.